чек аралары өзгөрүш калтырган жергиликтүү өз алдынча башкаруунун Өткөн жылдын аягында президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анын алкагында бардык райондордо жана шаарларда биригүү жана кошулуу иштери жүрүп жатат. Буга байланыштуу Ош облусунун аймагындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине жана жаңыдан дайындалган башчыларына атайын окутуулар башталды. Биз бириктирип аткан максатыбыз негизи жана сөзсүз түрдө штаттарын кыскартып, же болбосо аларды жок кылуу, же болбосо жана антип ликвидация кылуу максатта эмес, тескерисинче айрым айыл аймактарды бириктирип, аларды жанагындай өз алдынчалыкка алып баруу. Азыр Кудай буйруса бул жерде аяктасак, аягында Өзгөн шаарына барабыз. Өзгөн шаарына Өзгөн району, Каракулжа району, 2 району келет Ош облусунун. Аларга окутабыз, андан ары Жалал Абад облусуна. 2024 жылдын 1 апрелине чейинки мөөнөттө пилоттук режимде административдик аймактык реформаны жүргүзүү тапшырылган. Деген менен анын натыйжалуулугу жана максаты тууралуу түшүндүрмөлөр элге толук жеткен эмес. Жаңы эле бириктирилип жаткандыгына байланыштуу ал өзгөчөлүктөрүн деле мындай байкай элекпиз жакшылап. Алдыда эми иштешип көргөндө бизде көпчүлүгү ошондо байкалат болуш керек деген күтүүдө турабыз. Штаттык бирдиктер кыскарып атат, ооба. Андан бирге эле ошол аймактарды бириктиргенге чейин андан сырткары дагы өзүнчө кыскартуулар келип атпайбы? Ошол себептен бизде бир топ эле кыскаруулар болуп атат. Бүгүнкү күндө өлкөнүн дээрлик бардык райондорунда айыл аймактардын көпчүлүгү бириктирилип, жаңы аталыштарга ээ болгон. Маселен, Араван районунда мурун 8 айыл өкмөт болсо, 6га кыскарган. Нурабад айыл өкмөтү менен Тепе Коргон айыл өкмөтү бириккенден кийин Дөө Коргон деген аталышта жаңы айыл өкмөтү түзүлгөн. Мурда бизде 9547 адам болсо, Тепе Коргондо 26000 эл болгон болсо, азыр кошулганда 35300 ашык эл болуп атат. Бизге баягы штаттарды карап берүү боюнча комиссия түзүлгөн. Азыр эми бизге берилген сунуштардын ичинен, мурда иштеген кызматкерлердин ичинен 13 адамды биз тандап алып ишке алабыз экен да. Административдик аймактык реформага чейин Ош облусунда жалпы 88 айыл аймак болгон болсо, бириктирилгенден кийин 58 айыл аймагы калган. Тактап айтканда, айыл өкмөттөрдүн саны 30га кыскарган. Эртөштүк Нурбек уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР Ош.